Дуада не болбогула? Алсыз болбогула. Дуада силер күчтүү болгула. Жалкоолук кылбагыла. Дуада тырышчак болгула. Алсыз болбогула. Эмне үчүн? Айтат, анткени дуадачы ким дуа кылган адам бар го, бирөө дагы бактысыз болгон эмес экен. Бирөө да жок болгон эмес. Фа иннаху ла юхлака. Ма'ад-дуа ахад, бирөө дагы дуа мененчи жок болбойт дейт. Өзү жок болуп, мындайча айтканда бактысыз болуп, куруп кетпейт экен да. Дуа кылган адам, алхамдулилlah, Алла Таалам сурадыбы? Эми Алла азыр эле айт деп, кабыл кылбай койгондон уялып атса, сурабай койгондон наразы болуп, ачууланып атса, сурагандарга кабыл кылам деп вада берип атса, жараткан Алла субхана ва таала ушунчалык райыбын эшигин ачып атса, биз кандай анан? ويجب الاعتقاد بأن الدعاء هو مجاب لا محالة. Адамчы бекем ишениш керек экен да. Шектенбеш керек экен. Даже 90-99% дагы дуа кабыл болот, 1% кабыл болбой калышы мүмкүн дебей, сөзсүз кабыл болот деп эътикад кылыш керек экен. Сөзсүз кабыл болот деп. إذا كان على الوجه الآتي. Эгер өзүнүн жолунда болсо. Мынакей имам Термизи рахматуллахи алейхи риваят кылат, Абу Хурайра разияллаху анхудан пайгамбарыбыз айткан: "Ма мин раджулин яд'у лах." Пайгамбар айтат: "Ким гана дуа кылбасын Алла Таалага, Алла сөз кабыл кылат." Фа имма ан ю'аджал лаху фид дунья. Эми дуа кабыл кылганда анын натыйжасы, мөмөсү кандай десем, бу дүйнөдө сиз дуа кылдыңыз, ошону тездетип берет. Бу дүйнөдө берет. Сураганыңызды бу дүйнөдө берди. Бул биринчи жолу. Ва имма яддахир лаху фил ахира, же болбосо Алла Таалам сиз кылган дуаңызды ахиретке сактап коет. Пайгамбарыбыз айтып атат: "Ким гана дуа кылбасын, сөз кабыл кылат Алла Таала." Эми кабыл кылуунун жолдору мындай. Же бу дүйнөдө эле тездетип берет сизге. Же болбосо ушу кылган дуаңызды бу дүйнөдө кабыл кылуу, то есть ишке ашырбайт. Бирок бунун маанеси кабыл болгон жок деп ойлоп калбаңыз. Кабыл болгон, просто буну сизге ахиретте берет. Тияка сактап койгон. Ва имма юкаффир анху мин зунубихи биқадри ма да'a. Же болбосо Алла Таала сиз канча дуа кылдыңыз, ошоңузга жараша, дуаңызга жараша күнөөңүздү кечирет. Сиздин дуаңызга жараша күнөөңүздү кечирет экен. Дуаңызга жараша. Ма лам яд'у би исм, мындайча айтканда, күнөөгө эле дуа кылбасаң болду дейт. Күнөөгө дуа кылбасаң болду. Ай мухаррам. Ау катия рахим, же болбосо туганчылыкты үзгөнгө эле дуа кылбасаң болду. Сенин дуаң сөзсүз бу дүйнөдө же ахиретте, же болбосо күнөөлөрдү кечирет Алла субхана ва таала дуаңа жараша. Күнөөнү эле сураба, туганчылыкты үзбө. Ушу эки нерсени эле кылбасаң, сенин дуаң нормалдый. Эгерде сен күнөөнү сурасаң, күнөөгө дуа кылсаң, арам нерселерди, же болбосо туганчылыкты үзсөң, анда чатаганда. Мына шарттарды аткарыш керек дейт да. Ау яста'джил би ан якул кад да'авту рабби фалам юстажаб лаху. Кама жаа фил хадис. Же болбосо шаштырбасаң. Мындай да, шаштыруу деген кандай? Биз айтат, дуа кыл, бирок сен Алланы шаштырба. Ал деген маани мындай. Дуа кылдым го, Роббума кабыл болгон жок деп айткан, ушу шаштыруу экен. Мен дуа кылдым, бирок кабыл болгон жок деп, ушундай сиздин ишенимиңиз, ушундай деп айтканыңыз, сиз Алланы шаштырганыңыз. Ушундайдан сактаныңыз. Дуа кылдым, кабыл болбойт, дагы эле кабыл боло элек го дегендерди таштаңыз. Сиз дуа кылдыңыз, всё. Сизге учет кетти уже. Сизге кетти уже Алла Таалага. Дуа кылдыңыз. Же ошого күнөө кечирилет, же сураганыңыз бу дүйнөдө берилет, же ахиретке сакталып атат. Обязательно үчөөнүн бирөөсү. Мына бул жерде. Кээ бир жерде алымдар мындай деп дагы кошот да, риваяттарда.
Кейде Алла Субханаху ва Таала бешөөнүн бирөөсүн кылат дейт да. Сурасаң сразу берет. Ошону элечи. Кейде кечиктирип берет. Азыркындай 1 жыл, 2 жыл, 1 ай, 2 ай, же 1 топ жылдан кийин проблема жок. Бирок ишенип кой, сураганың Алла Таалам кечиктирип берет. Кандай бир даанышмандыктын себебинен Алла Таалама көп жакындап, көп дуа кылып, көп сүйүүсүн арттырып, кандай Алла Таала өзү. Үчүнчүсү бир дуа кыласың, ошо сураганың берилген жок. Бирок сени башыңа бир бале келаткан эле, бир кесепет келаткан эле, ушул дуанын берекесинен ошо кесепет балени Алла алып салат дейт. Üçüncüsü oldu. Dördüncüsü, Allah Teala'dan bir nese sorup atasiz. Dua kılıp atasiz. Soraganыңыз берилген жок, андан жакшырагы берилет дейт. Soraganыңыз берилген жок. Андан жакшырагын Алла Таала сизге берип коет. Бешинчиси, ушулардын төртөө тең аткарылып алса, ахиретте Алла Таала маны бекитип, сактап, жакшылап мөөрдөп коет. Siz ahiretке барганда, о, паланча, эсиңдеби? Кашкарийде отурганда биринчи күнү дуа кылбадыңбы беле? Тиякта болгон жок, ооба. Мына ошо дуанын белегин, сыйлыгын ал деп Алла Таалам чекеден бере баштаганда, адам аттиң армандайт экен. Бир дагы дуан бу дүйнөдө кабыл болбой эле, бардыгы ахиретте берилгенде жакшы болбок. Кап дейт экен да. Ошон үчүн туугандар, үмүтсүз болбойлу. Дуанын ар бири жазылат. Ар бири Алла Таала угат. Дуанын ар бирин Алла Таала угат. Просто биз жүрөктү бекапар кылбай, Алланы шаштыртпай, күнөөгө дуа кылбай, тууганчылыкты үзбөй, шектенип экиленбей, кече эле өткөнбүз хадисте, пайгамбарыбыз эмне деди? Силер дуа кылгыла, айтпады беле? Удулла ва антум муқинун бил ижаба. Силер Алла Таалага дуа кылгыла, кабыл болуусуна бекем ишенип, шектенбей. Абу Хурайра разыяллаху риваят бар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Юстажабу ли ахадикум ма лам я'джал." Силердин дуаңар кабыл болот. Шашпаса эле. Шашу кандай? Якулу кад да'ауту рабби фалам ястажиб ли. Мен Роббума дуа кылдым, кабыл кылган жок деп ушинтип айтканга чейин дейт мына. Эгер ушу сөздү айтып берсең, анда дуаң кабыл болбойт. Ушудан сактаныш керек. Абу Саид Худри радыйаллаху анху риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ма мин муслимин яд'у би да'ватин лейса фиха исм." Yani amr muharram. Ve la qatiyatan rahim illa a'tahu Allah Teala biha ihda salas. Müslüman bende jaratkan Allah'dan dua kılsa, oşo duasında günöөгө болбосо, günöөнү Allah aram nersени Allah'dan сурабаса, туганчылык мамилени үзбөсө, Allah ага сөз үчөөнүн бирөөсүн берет dedi. Je bu dünyoda kabul kılat, je ahirette saktap koyat, je anda bir jamandыкты ketiriп koyat dedi. Ne dedi? Anda bir jamandыкты ketiriп koyat. Эми мүмкүн Алла Субханаху ва Таала келаткан бир кесепет, бале, кырсык дуаңыздын берекесинен. Сиз ал кырсык балекет үчүн дуа кылган жоксуз. Сиз башка эле сурап атасыз. Бирок Алла Субханаху ва Таала ушу дуаңыздын берекесинен, ушу башыңызга сиз билбеген, сизге сиз күтпөгөн бале кырсык келатканды Алла Таала ошо жок кылып салат. Мына ушу дуанын берекеси менен. Сахабалар айтышты: "Ида нуксир ай минат дуа." Карайым, биз деле кызыгып калдык да, сахабалар пайгамбарыбызга айтып атат: "Андай болсо биз көп дуа кылабыз" деди. Не деди? Андай болсо, всё, ида нуксир, андай биз көп дуа кылабыз дедилер. Пайгамбарыбыз айтты: "Аллаху аксар. Аксару ижабатан." Силер көп дуа кылсаңар, Алла көп кабыл кыла берет деди. Проблема жок берди деди. Силер канча дуа кылсаң, ошончо дуа кабыл кылат. Ömür boyu dua kıl, ömür boyu dua kılat. Beşli ahirette biret. Daracanın vardan. Dünyada kem emez. Kem emez. Allah'dan bir bunday dua soraşımız gerek de. Alımlar aytışat. Key bir uçurlarda dua kabul bola turgan özgöçe uçurlar var. Oşuların uçurların biri farz namazdan keyin.
tahajjudda, жамгыр жааганда, өзгөчө Кабаны көргөндө. Кабага көз түшкөндө дуа, биринчи дуа автоматически кабыл дейт да. Анан көп алымдар ошо кайсы дуаны кылыш керек? Тилегибиз өтө көп болсо, биринчиси го сразу деп атат автомат. Ошого мындай дегенде, Аллахумма жаални мин мустажаби даават. Ya Allah meni duaları kabul bolgon kişilerden kıla gör degen dua. Qanday? Meni duaları kabul bolgon kişilerin spesoguna koşup koy. Oşonların tizmesinde men dagı eң акыркы сосом да мен. Бирок кимдин дуасы kabul bolgon, ошол мустажабы даават деп коет. Duaları kabul болгон kişiler var da, тамаша kişiler эмес да алар. Ошондой kişilerdi катарына мени кошуп койчу деп суранып кал дейт да. Кабанын ичине киргенден кийин каалаган 2 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat дуа кылып жүрө бер дейт. Сен баягы бир эшикти ачып койдуң дагы, нар кете берет дейт да. İmam Ahmad rahimahullah Abu Hurayra radhiyallahu anh rivayet keltirет. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Ma min muslim yansab vajhahu lillahi azza ve cel fi mas'alatin illa a'tahu iyyaha ve imma en yu'ajjilaha lahu ay fi dunya ve imma yeddakhiraha lahu fil ahir." Qaysi bir musulman özünün yüzün Allah'a koya turgan bolsa, emniyeni sorabaсын Allah söz sana verir. Je dünyada, bu dünyada tez ele verir. Je ahirette olsa Allah saktap koyar. Abu Ya'la özünün isnadı menen Anas radhiyallahu anh rivayet keltiret. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Allah Taala aytatkanda arba'u hisal deyt. 4 kasiyet var eken. Vahid minhunna li. Oşu 4'ünün birösü men üçün, maňa taandyk deyt Allah Taala. Ve vahidun laka, ey pendem, biri sen üçün, sana taandyk deyt. Yebne Adam ve vahid fima bayni ve baynak. Birösü, ey adam balası, maňa jana sana, ekөөbüzdün ortabızda eken. Ve vahida fima baynaka ve bayna abdi. Biri var go, sen menen pendelerdin ortasında. 4'kö böldü. 4 kasiyet. Allah aytadi, biri maňa taandyk, biri sana taandyk, biri ekөөbüzdün ortabızda, birisi sen menen pendelerdin ortasında. Çünkü oldu? Emi maňa taandyk degen ne dese aytat, fa amallati li la tushrik bi shay'a. Maňa taandygy sen maňa hiç kimni şerik keltirbe. Şirk kılba, teňdebe. Aydy, gündü, asmandy, жерди, периштени, пайgambardy. Hiç kimdi teňdebe. Allah'ın teňi jok, teňdeşi jok, şerigi jok, okşoşu jok, ekinçisi jok, ayal bala çakası jok, kızları jok. Allah subhanahu wa ta'ala ahad. Allahu samad. Lam yelid ve lam yulad ve lam yekun lahu kufuwan ahad. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis aytat. Kimge şaytan mınday deye öğretkende, ananı bu kim jarattı? Allah jarattı. Asmandı, жерди kim? Bunu palança kim jarattı? Allah jarattı. Akırana şaytan aytatken. Allah'ını kim jarattı özü depçi. Aliyadu billah. Kimge uşunday azgırık gelip kalsa, al aytsın degen. Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid ve lam yulad ve lam yekun lahu kufuwan ahad. 5 sözde aytsın dağı. Makul bu. Andan keyin sol jaka 3 jolu tükürsün deydi. Anan auzu billahi mineşşeytanirracim dep koysun. Uşul Kuda kalasa azırkınday jaman, azgırık, aram oy, aram derselerden toluk kutlat eken. Demek azırkıga geleyli. Birinci kasiyet, maňa taandyk dep Allah aytып atkany, al pendem sen maňa şerik kılma. Hiç kimni şerik kılma. Şirk dep teň degende aytat. Endi saňa bolsa-çy, wa amallati laka alayya wa ma amilta min khair jazaytuka bi. Biri 4'ünün birisi kandayla? Maňa taandyk dediler. Aga şirk keltirip. Endi saňa taandyk gaýsa,
айтады. Сен қандай ғана жақсы амал қылсаң, ошоның ақысын мен сөз беремін дейді. Бұл сенікі дейді. Ошон үчүн адам баласы біз жақсылық қыла беріп дүниеден кетіп алайын. Жақсылық қылсаң эле, саңа ақысын мен обязательно беремін дейді. Жақсылық қылғанға Алла Таалам ушундай бизге жолду ачкан. Керемет жолду ачкан. Ниетке жакшылыктарды алабыз. Кылган иштерибизге жакшылыктарды алабыз. Bir эле нерседен 10, 15, 20 ниет кылып сактана болот. Күн сайын ажылыктын, умранын, толук ажылык, толук умранын соогун алсаңыз болот ушул Кашкарийде отуруп алып. Алганда багындык намазды окудуңуз. Күн чыкканга чейин Алланын зикиринде болдуңуз. Күн чыккандан кийин 15 мүнөттөн кийин 2 рекет ишрак окудуңуз. Пайгамбарыбыз айтат, толук ажылыктын, толук умранын соогу берилди. Кандай улуу соопторду. Ошон үчүн жакшылык кыла турган болсок, билип коюңуз. Алла субханаху ва таала сөз акысын берет. Бул пендем сага таандык дейт. Үчүнчүсү. Wa amma allati bayni wa baynak fa minka du'a wa alayya al-ijaba. Мен менен экөөбүздүн ортобузда бар го дейт Алла Таала. Ал кайсы экен десе, сенден дуа, менен кабыл кылуу дейт. Senden dua kılı, menden kavul kılı. Senden dua kılı, menden kavul kılı. Şu ekөөbүздүн ортобузда uşu nerse deydi. Эми sen менен пендемдин ортосунда. Wa amma allati baynak wa bayna ibadi farda lahum ma tarda li nafsik. Караңыз. Sen менен пенделердин ортосунда sen аларга, инсандарга өзүңө разы болгон нерсени разы көр. Өзүңө жакшылык каалаган, эмнеге сен разысың вообще-то? Ошону бардык адамдарга, пенделериме ыра көр. Ошолорго разы көр ушуну да. Өзүңө каалаганыңды аларга да каала. Өзүңө каалаган жакшылыктарды аларга жакшылык каала. Ошо сен менен пенделердин ортосундагы касиет ушул дейт. Карачы. Эмне деген касиет? Yani ay tuhibbu lahum ma tuhibbu li nafsik wa takrah lahum ma takrahu li nafsik. Мына, bunun чечмелеги мындай. Эмнени өзүңө жакшы көрсөң, аларга жакшы көр, эмнени өзүңө жек көрсөң, аларга жек көр. Ушул касиет сиз менен пенделердин ортосунда экен да. Бул жерде атаңыз бар, энеңиз бар, апаңыз бар, аялыңыз бар, бала чакаңыз бар, досторуңуз бар, туганчылык, куда сүйүү, ата жур, dağa jur, kayın jur. Kıskası aytkanda. Dostor. Kimge baş yeyemiz, kim bizge baş yeyet. Kıskası aytkanda, mına Allah Taala aytат, pendelerime, emneni özüňe jakşı görseň jakşı gör, emneni jek görseň alarga da jek gör. Uşul sen menen pendelerin ortasında kasiyet uşul. Allah menen insandын ortasında kasiyet kanday eken? Senen dua, menen kabul kılуу deyt. İnsan sana gana taandык kasiyet kanday? Sen jakşı, kanday gana jakşı iş kılba, kичинекейби чоңбу, söz akısı berem deyt. Allah maňa tiyешелүү kasiyet kanday deyt? Maňa şirk keltirbe deyt. La ilahe illallah. Undur tafsir İbn Kasir, mana azırkı sizlere aytып atkanda rivayet, Hafiz Abu Ya'la isnadı men keltirgen, Anas radhiyallahu anhu'dan rivayet var. Tafsir İbn Kasir degen kitaptan alıngan. Tafsir İbn Kasir degen biz elhamdülillah İslam dünyasında işenimli, mu'tabar tafsirlerden biri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisine geleyli, mınal 2-3 sabahtan beri uşu ulanıp keletat. Peygamberimiz İbni Abbas, özünün avasının balası, Abdullah, Abbas'ın balası razıyallahu anhuma, oşoğa nasihat aytkanı, bardık ümmetke, barızga tiyешелүү, öte ulu balluktardı özüne kamtagan. Oşunu aytdı ele, ihfadillah, yahfadka, Allah'ın dinini sakta. Allah seni, dünyöңdü bile bara çakаңды, diningdi, imanыңды, ahiretingdi saktaydı. İhfadillah tecidhu tujahaka, Allah'ın dinini sakta, daima Allah Teala'nın aldığından tavasın. Koldoda, korgoda, jakşılıkka joldoda, daima tavasın. Oşol жерден gelip emi, mınake ulanıp,
İza sa'alta fas'alillah. Kaçan bir nerseni sorasan Allah'dan sora dep şu duanı hazır alhamdulillah emi jıyıntıktap geldik. Andan keyinki süylem ve iza ista'anta fasta'in billah. Kaçan emi jardam sorasan Allah'dan jardam sora. Bu لأن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه وَدَفْعِ مَضَارِهِ. Pendeçe, жақшылықты özüne aluda, jamanlıkты özünün getirüydü, bu öz aldınça emez. Öz aldınça bunun kolundan gelbeydi. Жақшылықты tartıp alu, jamanlıkты kaytarı, getirü, bu pende öz aldınça bundağa kudreti jetpeydi. Pende antkeni hulikal insanu daifa. İnsan şeye öte alsız jaralgan. Biz kıyınsıyı veremiz. Biz tüşten korkup kalabız. Çin aytıp koyayım. Biz gölöke özden korkup жүрөбүz azır. Biz kichine gözgө görünbөгөн koronavirustan korkup жүрөбүz. Bola elek, bankrot bolup kalamınbı dep, çaştara ağrıp atат. Bizçi kichine elek gripten korkup kalabız. Жүрөбүz kichine katı soğup, akını sokkondan, zarabız çıkpay kalgandan korkup жүрөбүz. Biz ne kıyınсынабыз, Kuday saktасın. Kichинекейле zaranın oşol gere turgan kanalını taş tosуп koysunçu, püktep koyat sizde. Tura emespi? Biz alsızbız. Biz öte alsızbız. Öte al. Kulağыбыз sarılap turganda kişi ukpay kalsınçu. Topolan bolup ketet. Turganda. Şu insan da Allah Taala malsız kılıp jaratkan. İnsan güçlü kaçan Allah biri olsa güçlü. Allah biri olsa güçlü. Bu şeyde bir nesi eski alıp gelip gitti de. Bir ata balasını aябай жақшы тәрбиялаған екен. Жақшы қарап, чоң ойтуп, бар болған азыркы айткан сөзмен инвестиция кылып дегендей. Жақшы жетилдирип, билим берип, денсаулыгын ар жагына карап. Күндөрдүн биринде анан атасы баласынын ийинине колун коюп, "Balam, sen zorsunmu je men zormunbu? Sen güçlüsünmü je men güçlümünbü?" dep sorasa, atası aytıptır. Men güçlü. Balası aytıptır. Men güçlümün dep. Anan keyin atası ekinci jol daha bir sorap görөйүнчү dep, "Balam, sen güçlüsünmü je men güçlümünbü?" dese, ata, "Men güçlümün" dep. Anan "Ya Allah, bu kандай boldu?" dep. Boş düşünbey kalgandır. Daha bir sorap koyun, 3 jol soragan jakşı boluptu dep. "Sen güçlüsünmü je men güçlümünbü?" dep. Mol jerin ийинен кармап айтса, "Ata ayttım go, men güçlümün" dep. Atası anan "Ata, men tarbiya kılgan natijası şu bolsa" ketip kalıptır. O tiyaka basıp baratып anan. Ümit eken de ümit. Bir kayırılıp karap dur daha bir sorap koyunca emne akırkı jolda. Balam, sen güçlüsünmü je men güçlümün degen. Ata, siz güçlüsüz degen eken. Atası taң kalып anan, 3 jol men senin janыңda turup suradım, iyiniğe kolumu koyup turup suradım. Sen güçlüsünmü, men güçlümün degende ayttың. Men güçlümün dep. Em ketip baratkanımda siz güçlüsün dedim. Ata depti. Sizin kolunuz benim iyinimde turganda men güçlü elem. Siz ketkenden keyin siz güçlü oldunuz, men güçlü emasmın dedim. Uşu sыңарындай туган ата тирүү кезде атанын жөлөгү, атанын деми, атанын дуасы, атанын колдоосу ошо менен сиз күчтүүсүз. Ошон үчүн атасы барларга айтарым, көп көппөй, көп кутурбай, өзүнчө кыйын болуп кетпей, атанын дуасын алыш керек. Атанын дуасын сыйлап калыш керек. Ал мындай хикая болгону менен адамга сабак бере турган хикая. Ата кеткенден кийин анан кийин баягы күч колдоо болбойт. Мененикин айтпай эле кой. Субханаллах. Ар бир кыйын эркектин аркасынан мыкты эне, укмуш дуа, кереметтүү касиеттер турат. Бардык имам Бухарини жөнлө имам Бухари болгон жок. Абу Ханифа жөнлө Абу Ханифа болгон жок. İmam Ahmad ibn Hanbal jönle İmam Ahmad ibn Hanbal bolgon jok.
Алардын энелеринин бүйүтүн, дуасын, ихласын карап отурсаң, тән бересиң. Кеттик. Демек, туғандар, пенде алсыз екен. Жакшылыкка өзүнө тартууда, жамандыкты өзүнөн кетирүүдө. Фал-важиб алейк аястаина би раббихи таала, ошондуктан важип болот. Пенде Алладан жардамын сурап турсун дайыма. Я Алла, мен үйгө чыкты, эсен аман жеткире көр. Ya Allah, түнгө жеткирдиң го, эми таңга эсен аман жеткире көр. Таңга ким жетет, ким жетпейт? Алладан жардам. La mu'ina lahu ala masalihi dinihi ve dunyahu illa Allah azza ve celle. Себеби дүйнөнүн пайдасына дагы, диндин пайдасына дагы Алладан башка жардам берүүчү жок. Wa man nasru illa min indillah. Жардам Алланын тарабынан гана келет, билип коюңуз. Wa man nasru illa min indillah. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Эгер силер Алланын динине жардам берсеңер, Алла силерге жардам берип, кадамыңарды бекем кылат. Алла жардам бербесе, пенде эмне кийим ал? Алланын жардам менен ушу ийгиликтерди жаратат. Жакшылыктарга жетип атат, жамандыктан сакталып атат. Faman a'anahu Allah Taala fa huwal mu'an. Kimге Алла жардам берсе, ошо жардам алган. Ошондуктан Алла Тааладан дайыма жардам сурап турайлы. Пенде Алланын жардамына din işlerinde dağı, dünya işlerinde dağı barında muhtaç. Pende Allah'a muhtaç. Antumul fukara, vallahul gani. Sizler barınar Allah Teala'ga muhtaçsınlar. Allah muhtaçsızlar. Pende din, dünya bardık işlerinde Allah Teala'ga muhtaç. Ve fi'l ma'murat-ı şer'iyye, жақсы işlerde kılıda, terkel mahdurat, жаман işlerdi таштоодо, сабырдуулук кылууда, дүние жашоосунда дагы, өлүм учурунда дагы, өлүмдөн кийин дагы, сурак учурунда дагы, bunun бардыгынан кийинки этаптар, кыямат күнгө бардыгында пенде Аллага муктаж. Мына кеп тургандар. Биз жаралуубузда Аллага муктаж элек. Биз жаралуубузда Аллага муктаж элек. Жашообузда дагы Аллага муктажбыз. Дүйнөдөн кайтып атканда Алла Тааланын жардамына муктажбыз. Райымына муктажбыз, туган. Жан берип атканда, кабырдагы суракта Алланын жардамына муктажбыз. Кабырдан тирилип Алланын алдына барганда Алланын коргоосуна муктажбыз. Алланын жардамына муктажбыз. Амалдарыбыз таразага тартылганда Аллага муктажбыз. Алланын алдында эсеп китеп бергенге турганда, суроолорго жооп бергенде Аллага муктажмай, анан эмне? Кыямат күнү пенде бардык дин иштеринде, дүние иштеринде Алла Таалага шек күмөнсүз муктаж. Алла инсанды муктаж кылып жараткан. Ушуну билип коюңуз. Бири-бирибизге да муктаж кылып койгон. Бири-бирибизге муктаж кылып койгон. Мен тамак жасагам, колуман келбейт. Бирөө тамак жасап берет, ага муктаж. Мен мындай кийим тиккен, кийим жасаган, мен колуман келбейт. Билесизби, кийип жаткан кийимиңизди канча адам мээнет кылган? Кайерден пактасы менен, кайсы койдун жүнү менен кийим экти, кийим карады, кийим кыркты, кийим аны ой эмне гана кылып келип, кийим боёду, кийим тикти. Биз оңой эле кийип алып жүрөбүз. Канча деген инсан инсанга муктаж кылып Алла Таала жараткан. Башка айвандар бар го, Алла Таала жараткан. Аларга караганда эң көп муктаж инсан. Биз уйдан дагы, койдон дагы, иттен дагы, мышыктан дагы, бардык айвандардан канат кышкы кийим, жазгы кийим, шлёпка, ботинка, сапожка дегенди билбейт экен да. Биз канча нерсеге муктажбыз биз, Тура? Уйлар болду. Бир немени кийет, ошо ойдон өмүрү өтөт. Биздики чоңойгон сайын кийимдер алмашат. Размер батпайт, пут кийим батпайт. Пут кийимди жөн кийбейбиз, ал жерде носки болуш керек. Биздин муктаждыгыбызды караңыз. Кой, уй, айларды
кийим алмаштырганын көрбөйсүң. Алла мындай жаратып койду. Алардын муктаждыгы аз, биздин муктаждыгыбыз көп. Алар бир чөп, бир суу менен эле. Biz mantı, kofe, çay, beşparmak, şaşlık, ya Allah, ya Allah. Ne nerseler kap keresin. Bizim muhtaçlığımız köp da. Biz aralanda da köp muhtaçımız. Meyli. Qanday болгон чакта дагы мына туугандар, ошон үчүн Алла Таалага жардамына кимге Алла жардам берсе, ошо жардам алат. Алла буйрук берди, ошон үчүн силер İyyâke na'budu ve iyyâke nasta'in dep aytkıla dedi. Allah'ın jardamısız eç derse emes ekenimiz, Allah'ın jardamısız eç жақшылыққа жетпегенimiz, жамандықты кайтара албаганыбыз анық кеп, dünyada dagı, dinde de, ahirette dagı. Oşon üçün Allah Taala bizge buyruk berip atat Kur'anında İyyâke na'budu ve iyyâke nasta'in. Sana gana ibadat kılabız, sana gana kulçulduk kılabız. Senden gana jardam surayбыз деп буйрук берип атат. Wa iyyaka nasta'in manisi ушул. Ya Allah, senden gana jardam surayбыз. Жақшылыққа жетүүдө, жамандыктан сактанууда. Дүние жашап аткан кезибизде дагы, жан берер кезибизде дагы, кабырда дагы, ахиретте дагы. Кимден жардам сурайбыз? Бир күндө 32 жолу сурайбыз. Фатиха намазда. Фатиха намаз, фарыз, важип, сүннет. Üçünü ile alganda, nafillerde koşboganda bir günde 32 jol adam Fatiha'nı okuydu. 32 jolu Allah'dan sorap atабыз. Ya Allah, senden gana jardam surayбыз. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizge üretken. Allah Taala'dan din işleriңерге her bir namazdan keyin jardam suragıla degen. Muaz ibn Jabal degen ulu sahaba ötken. Bul Muaz degen sahabaç atı Muaz. Uldu bolsaňar, nevreli bolsaňar Muaz dep koýgula. Bu kişi Peygamberimiz doğrunda Memmin degen qары bolgan. Memmin degen alım bolgan. Memmin degen mufti bolgan. 36 yaşında dünyadan ötken. Biroq dünýany aňtaryp koýgan. Peygamberimiz aytgan: "A'lamu ummati bil halal vel haram Muad ibn Jabal." Men ümmetimden en bilimdüsü adal jana aram meselesi boyunca Muaz bolçu deydi.